Кенжекул айылында 435 кожолук бар. Жашоочулардын калкынын саны 3300 барат. Статистика боюнча. Анан баягы биздин көчөлөр жалпысынан айылда 10 көчө бар. Узундугу 700 метр. Ошондо бир 10 көчө болсо 7 километр жерде көчөнү жалпы тургундардын эсебинен ушулардын күчү менен баягы шебендер төшөп, жашоого ыңгайлаштырып шак түзүп алдык. Ошондой эле баягы ар бир көчөнү дагы жарыктандыруу маселеси толук 100%ке чечилди. Кудайга шүгүр, быйыл ушул көчөлөрүбүз жарык, жолдорубуз тегиз. Мына президентибиздин быйылкы аймактарга өнүктүрүү жылы деген демилгесинин алкагында ушундой бир жакшы иштерди жасап алдык. Былтыркы жылдын эсебинен айылыбызга таза суу маселесин чечип алганбыз. Анда элдин салымы 300 миң сом болду. Айыл өкмөттүн салымы 1,5 миллион сом. Ушундай эле кореялык жанагы жаңы айыл кыймылы тарабынан дагы алар демөөрчүлүк кылып бизге ушул жардам беришти аябай. Аларга дагы ыраазылыкты айтып кеткибиз келет. Алар дагы 1,5 миллион сом. Ушунда жалпы долбоордун суммасы 3 миллион 300 миң сомдук таза суу маселеси чечилди. Шебендерге буну баягы ошо элдин өзүнүн жардамы менен эле шебендер сатып алып тегиздөө жагына эл өзү жумшады. Ошондо бир айыл боюнча бир 350 миң сомдун тегерегинде эле кетти окшойт. Акча. Ошондой эле жарыктандырууга деле биз так эсептегенибиз жок. Бирок ушу бир 400 миң сом тегерегинде жарыктандыруу айыл боюнча 100% ар бир көчө жарыктандыруу менен камсыз болгон. Анан эле жаштардын, азыркы ата энелердин талабына ылайык. Себеби баардыгы Россияда жүрүшөт. Орус тили керек экенине бүгүнкү күндө ынанышып, ошолордун талабы менен айылыбызга баягы көп болуп келдиңер. Орус тилдүү бала бакчаны уюштурдук. Андан сырткары мектепке быйыл уже 2-класс болуп калды. 2 жылдан бери ошол орус тилдүү 1-класс жылына ачылып, ошол балдарды окутуп атышат. Себеби буга чейин шаарга барып окутуп, жанагындай чыгым кетиришип, машиналарга акча төлөп алып барып окутуп келишчү. Азыр эми ушул өзүбүздүн айылда орус тилдүү класс ачылып ушул окуп атышат, билим алып атышат. Андан сырткары айылыбыз интернет менен камсыз болгон. Ошол где-то бир 120 үйдө интернет бар. Андан сырткары ошол бала бакчада, мектепте бүгүнкү күндө ошо сабактардагы интернетти колдонушат. Заманын талабына ылайык кылып сабактарды өтүлдү да. Анан быйыл ошол элдин салымы менен ошо айылдагы чыккан бизнесмен жигиттерибиздин демөөрчүлүгү менен ушундай бир мечитибизде 750 орундуу мечитти бүтүрүп алдык. Мына сентябрдын 29 күнү ачылыш азем өттү. Ушундан бери ушу жаңы мечит ачылгандан бери Кудайга шүгүр, айылыбызда намаз окугандардын саны көбөйүп, жамаатыбыз күндөн күнгө артып барып атат. Бул деген сөз баягы жаштарыбыз, жалпы эле элибиз ыйманга келип, ошо жакшылык үчүн ачылды эми мечитибиз. Биздин айылыбызга жаштар өздөрү демилге көтөрүшүп,
Şu köşelerde bardığında şagaldı. Her bir үйдөн жеке акча чогулушуп, биз алдыңкы кээ үйлөр 1,5 миңден беришти, кээ үйлөр 1000ден кылышып, ушул жолдорду чаңдан, жаман нерселерден, ыпыр-сыпырдан арылтыш үчүн ушундай шагалдар төгүштү. Ошо менен кошо мына көчөлөргө көрүп жарыктык киргизишти. Көчөлөрдүн кечинде келсеңиздер, жап-жарык болуп, көчө жакшынакай болуп жарык болуп турат. Анан ошол менен да кошо айылыбызда, мына мектебибизде орус классты ачты. Орус классы баштадык. Ошо менен кошо орус классы ачыш үчүн айылда орус садик болуш керек экен. Ошого байланыштуу мен өзүм жеке үйүмдөн орус садик ачтым. Энелер мектеби деп көп айылда иштеген, шаарда иштеген энелер балдарын садикке бере албай, садиктерин өчүп жетпей кыйналганына байланыштуу жеке садик кылып ачып, менде 1,5 жаштан азыр 6 жашка чейин балдар тарбияланышат. Орусча, кошумча англис тилинен бар, кошумча танцевальный, би, анан кийин балдардын талантына карата сүрөт боюнча сабактар өтүлөт. Быйылкы жылы региондордун өтүү жылына карата биздин айылда жакшы иш алынат. Айтып кетсек, көчөлөр жарыктандырып, шегендер төгүлдү. Узундугу 700 метр. Мына бул асфальтыбыздын жарымы экинчи слой басылбай кала 500 метр асфальт басылды. Ошондой эле биздин айылга интернет келди, мактансак. Быйылкы жылдын эсебинен ушу жаштардын демилгеси менен көчөлөр жарыктандырылып, шебендер бардык көчөгө төгүлдү. Бурдагы жылга караганда быйыл жылыштар чоң. Анын үстүнө айтып кетсек, мына биздин айылдык кеңештерде депутаттарыбыз дагы жакшы иштеп атат, жаштар менен аралашып. Буларга дагы сыймыктанабыз. Бардыгы өзүбүздөн болуп атат. Кудай кааласа быйыл дагы алдыда көптөр максаттар бар. Калган ошо шебен төгүлгөн жолдорду асфальттоого аракетинде жүрүшөт. Буга дагы биз сүйүнүп, айылдарыбыз ушундай жарыктандырып, ушундай жакшы жашоодо уланып келатат. Атым Сайфидин, ушул айылдан болуп, ушул айылдын тургунумун. Фамилияңыз? Төлөнбаев Сайфидин, айылдан болом. Рахмат.